Рахмат. Баяндамачы суроо сизге да. Жалпы болуп общий сумма 100 миллион доллар болуп турабы? 50 миллиону грант. Ооба. Биз кайтарабыз. Кайтарганда канчасын кайтарабыз? 50 миллион кредит болгон кредитный сумманы кайтарылат. Кайсыл жактан кайтарасыңар? Мындай суроо өткөн жок. Кайтарганда кайсыл жактан кайтарылат? Руслан Сатылганович. Жок, мен бул немени колдойм. Бирок эми ошону сурап коюшубуз керек да. Акчаны алып атабыз. Кайтарганда кайсыл тараптан, кайсыл булактан кайтарасыңар? Мисалы буга чейин келген Скөлдө мисалы 60 миллион биз колдоп бергенбиз. Элге беребиз деген. Элден кайра 10 жылдан чогултуп алып, ошо кредиттин суммасын кошуп чогултабыз да кайра кайтарып беребиз деген. Сиздер кантип кайтарып бересиздер? Ким төлөйт? Саламатсызбы. Финансы министрлиги бюджеттен төлөнөт. Бюджеттен ооба. Себеп дегенде бул кайтарымдуу акчалар эмес. Ошол үчүн бюджеттен эле төлөнөт. Жок, жарымы кайтарымдуу болуп атпайбы? Жок, ошол бюджеттен кредиттен төлөнөт деген сол мен ошону айттым, но бюджеттен төлөнөт деп туруп мен коллегам айтып атат. 50% жарым да, эми жарым грант болуп атат. Ушуну иштеткенде, сиздер иштеткенде Кыргызстанда канча областка бөлдүңүздөр ушунун бардыгын? Суу боюнча. Суу боюнча мен айтып кетейин. Суу менен камсыздоо саркынды суулар чыгаруу жана санитария бул жерде Баткен облусунун 35 айылы. 38 айыл деп турат бул жерде. Жок, 3 айылды Менискөл облусунда Кызыл суу, Бөкөнбаев, Качсайды. Бул жерде 38 деп жазыпсыңар дагы 3 айылды кийин бөлүп койдуңуздарбы? Общий 38 айылда. Баткен областына бардык ол 38 айылга деп турат да бул жерде. Жок, 35 айыл, 3 айыл Исыкөл облусунда. Баяндап атканда айттым ошону. Ошол кагазда өзгөртүп койсоңуздар, себеби бизге келген маалыматта 38 айыл бардыгы Баткен областында болуп калыптыр. 3 айылды Исыкөлгө деп бөлүп жазсаңыздар. Баяндамаңарда баяндап кое бересиздер. Ошол 38 айылга 10 миллион бардыгы кетип баратабы? Бардыгы жетеби? Кандай дагы кайталап койсоң? 100 миллион доллар келип атат. Ошонун канчасын ушул суу чыгарганга, суу тартканга бөлөсүңөр? Мындай бөлүнүп атат. 100 миллион 52 миллион ирригация, 48 миллион доллар бул суу менен камсыздоого. Угуп туруңуз. Именно ошо сууга деп бөлүнгөнү канча пайыз бөлүнөт? 48 миллион доллардан ошондон 45 миллион АКШ доллары бөлүнөт. Биз бул жерге Бишкек шаар автобус алабыз деп келген 100 миллион долларга. 70 миллион долларын алабыз, 30 миллион долларын окутабыз, башка кылабыз дегенде колдобой бул жерде ызычы болуп 30 миллион силер жеп коет экенсиңер дедик. Силер бул жерде ондо 52 миллион доллар силер жеп коесуңар банда. Бардыгы бөлүнбөсө, башка болбосо. Эмне үчүн ошону мисалы 100 миллион болгону 90 миллион иштетип, калганын ошол башка жактарга жумсаңар болбойбу? Уруксат болсо мен 300 миллион долларды айтып берейин. Сууга гана бөлүнгөнүн айтып бериңиз. Мен анда ошол мына долбоордун 100 миллион АКШ долларына бул биринчи компонент бул болжолу менен 90 миллион АКШ доллары болот. Ошонун ичинен компонент 2 кичинекей подкомпонентке бөлүнөт. Бул сууга 45 миллион доллар, ирригациялык жана дренаждык системаларга 45 миллион доллар. Андан тышкары экинчи компонент климаттык туруктуу жана аз көмүртөктүү кызматтарды көрсөтүү, суу ресурстарын башкаруу жана плотиналардын коопсуздугу чөйрөсүндө институционалдык өнүгүү 7 миллион АКШ доллары. Бул 7 миллион 4 компонентти камтыйт. Бул суу менен камсыздоо жана саркынды сууларды чыгаруу кызматтарын көрсөтүү үчүн институционалдык чыңдоо 1,5 миллион АКШ доллары. Экинчи компонент, подкомпонент суу ресурстарын башкаруу жана ирригация боюнча кызматтарды көрсөтүүнү институционалдык күчөтүү 2 миллион АКШ доллары. Үчүнчү кичине подкомпонент
суунун жана топурактардын сапаттуу мониторинг жүргүзүү $2,5 миллион АКШ доллары. И төртүнчү подкомпонент платиналардын коопсуздугу бул $1 миллион АКШ доллары. Рахмат, түшүндүм. Ошондо бул жерде Баткен областына жана Ысык көл областына, эки областына болот Эки туурабы? областка ооба. Бул ич ичүү суу боюнча. А башка областтарда эч кандай жок, э? Жок, бул ушул эме боюнча каралган. А $45 миллион болсо, бул экинчи компонент $45 миллион. Бул Кара Дарыя, Сырдарыя, Амудария бассейнинде жайгашкан Ош областында Куршапсай дарыясынын системасы, Отсадыр магистралдык каналы 15.400 гектар, Жалал Абад областында Караөңкөр Сай дарыясынын системасы, бул левый ветка деген магистралдык канал бар, 8.225 гектар подвешен. Жана Баткен областында Шахимардан дарыясынын системасы, Нургазиев магистралдык каналы 4.435 гектар. Бул 3 областтагы учурда иштеп жаткан 3 ирригациялык жана дренаждык системаларды жакшыртууга каржыланат. Рахмат, түшүндүм. Сиз жана $45 миллион боюнча айттыңыз азыр, э? Экинчи этабын айттыңыз. Экинчи этабын айтып өттүңүз азыр. Биз бул биринчиден бизге бул керек. Эми биз мамлекет өзүбүз төлөйткенбиз. Урду алып кетпесин, жок болуп кетпесин, корулсун, бардыгы аткарылсын. Ошону жакшыраак көзөмөлдөгүлө. Бул жерге келгенде биз ратификация кылып берип атабыз, бардыгын эле отказ кылбай. Бирок эртең ошонун баары ишке ашсын. Эң биринчи бул таза суу керек. Бардык жерде ушул биринчи орунда турган таза суу. Ушуну аягына чейин так аткарышыңарга мен ошону каалайм. Жана ошону көзөмөлдөп, аягына чыгарганга чейин биз көзөмөлдөп турабыз. Анан ушул биздин өкмөттүн башында тургандар да жакшы караса. Бул $100 миллион чоң акча. Рахмат. Рахмат. Кийинки